Өлкөдө жүрөк кан тамыры ооруларынан жабыркагандардын саны арбанекени сыр деле эмес. Дарыгерлердин айтымында бул багытта зарыл медициналык жабдуулардын таштыгынан бейтаптар чет өлкөлөргө барып операция жолу менен дарыланууга мажбур болушат. Ал эми 18 апрелде Бекарт клиникасындагы бейтапка жасалган операция окумуштуулардын айтымында өлкөдө гана эмес, Борбор Азияда жасалган уникалдуу ыкма. Буттун тамыры менен кирип жүрөккө кирген, көрдүңүзбү? Бул 9-чу операцияны башынан өткөрүп атыптыр. Бейтапыбыз анткени мурун аортальный клапан алмашкан, кардиостимулятор коюлган, аорта коронарный шунтирование болгон. Булундай бир канча операциядан кийин жүрөктүн айланасы жармашып калган болот. Бул жерде мурунку клапан алмашкан, азыр мына жаңы клапан коюлуп атат. Ушуну ачат азыр. Бул ичкерип калган, ишке жараксыз болгон жүрөктүн ичиндеги клапан. Бул канды өткөрүү үчүн эшиги дей алабыз. Андыктан эшиги тар болуп, аны ачуу ыкмасы. Мына клапан ичинде биологический клапан толугу менен мурун аортальный клапан алмашкан болсо, азыр митральный клапандагы алмашты. Дарыгерлердин айтымында мындай бир нече жолу операция болгон бейтаптар кийинки операцияны көтөрө албайт деп, хирургдар да бейтаптар дагы операция жасоодон карманышчу. Ал эми учурда жасалган операция Кыргызстан үчүн медицинадагы жаңы жетишкендик, оор бейтаптар үчүн жаңы мүмкүнчүлүк деди атактуу хирург Иса Ахунбаевдин кызы профессор Нелли Ахунбаева. Аппарат искусственного кровообращения, когда сухое сердце делается. И открывается сердце, и туда, значит, убирают этот старый клапан и вставляют новый клапан. А вот сегодня мы дошли до такого, что мы... Жасалма кан айландыруучу аппарат кургак жүрөккө операция жасаганда колдонулат. Кесип жүрөктү ачып, эски клапанды алып жаңысы коюлат. А бүгүн биз ушуга жетиштик. Кесип жүрөктү ачпайбыз. Жасалма кан айландыруунун да кереги жок. Кан тамыр аркылуу кирип эле эски клапанды алып жаңысын коюп коет. Бул чоң жетишкендик. Мен мындай чоң жетишкендиктери менен клиниканын жамаатын куттуктайм. Операция болгонуна 3 гана күн болгон бейтап Акбар Рустамов ооруканадан чыкканы менен дарыгерлердин тыкыр көзөмөлүндө. Акбар, как себя чувствуете? Пойдет. Шум сердца гораздо уменьшилось, в легких хрипа нету сейчас. Ноги покажите, вот отеки были у вас. Отеков уже нету. Чуть-чуть пастозность есть, да? 80 жаштагы бейтап 7-8 жылдан бери жүрөк оорусу менен жабыркап, жалпы 9-10 жылгы операциянын 4-өө жүрөккө жасалганын айтат. Акыркы операция алда канча жеңил болгонуна кубанычы чоң. Мен жүрөгүм ооруганына бир 7-8 жыл болуп калды. Биринчи операцияны мага шунтирование кылды. Мир Рахимовдун клиникасында скорый помощь алып келип, жолда кетип атып эле сознаниемди жоготуп койчумун. 19-жылы. Жүрөктү ачты да. Ачып 6,5 саат кылды операцияны. В общем, 9-10 операция кылдым. Кеспей туруп кылган жеңил экенби? Албетте. Мына 4-күн сен менен сүйлөшүп отурам мен. Жетекчинин айтымында мындай уникалдуу операциянын баасы чет өлкөлөрдө жасалчу операциялардын наркынан алда канча арзан жасалыптыр. Баягы бизде бейтаптардын шартына караган үчүн мына 20 миңге кылып бердик да. Барып бул эми биринчи жолу биз инициатива биз өлөбүз, кийин хотя бы 40 миң доллар кылсак. Мына элдер чет мамлекетке канча 50 миң 40 миң печень алмаштырган бар атат. Андан аз кыла албайбыз да. Мекеменин адистери эгерде Орусия, Казакстан өңдүү бизде да бейтаптарга мамлекет медициналык камсыздандыруу төлөп берсе, азыраак төлөө менен мындай операцияларды жасоого болорун айтышат. Ошондой эле дарыгерлер жүрөк кан тамыр ооруларынын алдын алуу үчүн жарандарда саламаттыгына кош көңүл болбой, туура тамактанып, туздуу жана майлуу азыктарды азайтып, күн сайын дене кыймылын көбөйтүү зарылдыгын белгилешти. Калия Карбекова, Нурсултан Нурланов, билим жаңылыктарына.